Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурдун маанилүү маселелерин талкуулаган учур маселеси көрсөтүүсү. Бүгүнкү темабыз канткенде жол кырсыктарын азайтууга болот деген теманын алкагында талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн студиябыздын коноктору бар. Талкууга келген конокторубуз менен тааныштырсак, Кыргыз Республикасынын Ички иштери министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын башчысы Бахрам Саидходжаев, ал эми жарандык активист Эртай Исхаков жана көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочу Жолдошбек Жумашев болмокчу. Саламатсыздарбы, коноктор? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочулар соңку аптадагы Бишкек-Ош жана Бишкек-Нарын-Торгарт унаа жолуна профилактикалык иштердин жыйынтыгын жарыялады. Анда бир аптада эле 28.255 жол кырсыгы катталгандыгын, андан 4.320 унаа айып короого токтотулганы белгилүү болду. Алардын көпчүлүгү жана ылдамдыкты жогору ашыры айдоо, ошондой эле мас абалында унаа башкаруу, документи жок унаа башкаруу өңдүү учурлар себеп болгон. Көрсөтүүнүн башталышынан акыркы бир аптанын статистикасы, соңку аптадагы жол эрежесин бузуулар боюнча маалымат угуп алсак, анда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тармагынын өкүлү сизден сөздү баштасак. Бахрам мырза, акыркы айда дейлиби же акыркы жумада дейлиби, ушул канча жол кырсыгы Кыргызстан боюнча жол кырсыгын бузуу фактысы катталды? Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр белгилеп кеткендей 28 укук бузуулар аныкталып, бир топ машинелер атайын айып короого киргизилген. Мунун баары тең профилактика түрүндө иштерди жүргүзүү боюнча улантылууда. Эң негизгиси ушу жол кырсыктардын статистикасына токтолуп кетсем, биздин жол кыймылынын коопсуздугун башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, талоого ылайык 2025 жылдын жол унаа кырсыгына токтоло кетели. Жалпысынан ала турган болсок, 900 адам каза болгон. Анын ичинен болсо жалпысынан 8456 жол унаа кырсыгы катталган, 12000ден ашык ар кандай жаракаттарды алышкан да. Бул бир жылдын ичинде. Ушунун баарына токтоло кетсек, ушу жакынкы ушул жол унаа кырсыктары бир өтө бир чоң көйгөйлүү маселе болуп отурат. Деги эле биз Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө айтып кетсек болот. Бул дүйнө жүзүндө деле жалпысынан 1.300.000 адам каза болот экен да, орто эсеп менен алганда. Бир жыл ичинде. Бул бир жылдын ичинде. Ар бир 24 секундада бир адам каза болот дегенди билдирет экен, эсеп менен алганда. Бул дүйнөлүк эксперттин талдоосуна ылайык да. Ошондой эле 50 миллиондон 20 миллиондон 50 миллионго чейин ар кандай жаракатты алышат экен. Биздин деле көрсөткүчтөр алып келсек, көрдүңүздөр, өзүм жаңында белгилеп айтып кеттим, бул деле аз эмес да. 900 адам деген согушу жок эле, эчтеке жок эле Кыргызстанда бир кичинекей айыл жок болуп кеткенин эсептелип атат да. Ошондой эле 12.000ден ашык жаракат алды дегендер, ошо 12.000ден көбүнчө жаракат алганын баары биздин жаш муундун жаш балдарды айтсак болот, келечектерин жаңы специалист болуп, жаңы бутуна туруп, жаңы үйлөнүп, жаңы бир кесипти аркалап келатканда ошо жол унаа кырсыгына катышат да, каза болуп калат, же болбосо майып болуп калат. Ушундай учурлар көп. Майып болуп калган учурлардагы орто эсеп менен алсак 40%ден өтүп кеткен да, көбүнчөсү. Ушул баспай калышат, көрбөй калышат. Ушундай учурлар өтө көп болуп атат. Эми ушул бир жума, бир аптанын ичиндеги жол унаа кырсыгына токтоло кетсек, ушул республика аймагында 100дөн ашык жол унаа кырсыгы катталат, катталды азыркы учурда. 10дон ашык адам каза болду. Ошондой эле 200дөн ашык ар кандай жаракаттарды алышты да. Жалпы маалымат боюнча азыркы учурда ушундай. Эми мына бүгүнкү күндүн трагедиясына айланган бул жол кырсыктарынын көптүгүнүн өлкө башчы өзү да бул маселеге кайдыгер эмес, ар кандай тапшырмаларды берип келет. Исхак мырза, ушул жерден айтсаңыз, Эртай мырза, кечиресиз. Ушул жерден айтсаңыз, баягы жол кырсыктарынын жаралуусуна негизги себеп айдоочулар элеби же айдоочуларды окутуу маселесинде проблема болуп атабы? Жанагы айдоочулук күбөлүктү сатып алуу дегендин кесепетиби, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым, эмне үчүн жыл сайын 900 адам каза болуп жатат азыркы күндө. Анын 300гө жакыны бул биздин пешеходдор экен. Бул айдоочу эмес, айдоочулук күбөлүгү жок, жөн эле көчөдө кетип бараткандар да. Кетип баратса эле сүзүп кетет. Мисалга өткөн жумада кайгылуу окуя болду. Нарында бир жаран катуу келип, двойной встречкага чыгып, озуп өтүп, жолдун оң жагына келет, сол жагында жөн эле кетип бараткан үй бүлөнү, аялы үй өскөн, кетип бараткан экөөнү насмерть сүзүп кетти. Көрдүңүздөр, бул жакта менимче эң чоң глобалдуу трагедия биздин элибизде бул
жөнөкөй эле маданияттуулук жок. Жөн эле маданияттуулук жок да. Ошонун кесепетинен 50% адамдар каза болот да. Анан эрежени одоно түрдө бузуу. Ушул менен ошол экөө менен менимче баардык нерсе болуп атат да. Эгерде маданияттуулукту эле сактап койсок, бир аз эле внимательныйраак болуп, бир аз сыйлап башканы бирөөнү, ошол 900 эмес, 400 элге чүрсөк болот да. Дагы бир аз эрежени сактап койсок, ошол эле ылдамдыкты ашыр айдабай, катуу айдабай, встречкага чыкпай, дагы 50%га түшүрүп, Кыргызстанда толук түп тамыр менен мен ишенем да, кылсак болот. Болгону бизде маданияттуулук жок, анан ушу эрежени сактабастыктан эң көп каза болгон бул жөнөкөй эле жарандар, көрдүңүзбү? Айдоочуларда эмес, мына биякта айдоочулар турабыз, биздин биякта 10 жылдык стажы бар экен айдоочулар, бирок жөнөкөй эле жарандар өлүп атат да. Анын кесепети ылдамдыкты сактабоо эң биринчи эле. Пешоходду көчөдөн көргөндө озуп өтүп кетүү, токтоп калбайт. Тепселеп кетип атпай карабайсызбы? Кичинекей кыз тепселеп кетип өткөндө эмеден, сокулуктан көрдүңүздөр э, багыш. Чуркап баратат 10 жаштагы кыз. Порттер келип, полностью көрсө сүзүп кетти. Ал телефонго алгысып кеткен балким, мен билбейм. Анан мисалы үчүн Бишкек Ош жолунда көп ДТП болуп атат бизде. Көрсөңүздөр, мына фуралар чыгып атат встречкага. Алар жетишем дейт экен да, шашат экен. Бул шашуу күн, шашуу маданияты бул биздечи. Күтө албайт мындай, кезекти күтө албайт да. Ошонун айынан анан бир машинада 4төн 5тен бир үй бүлөнү жок кылып салып атат да. Элементарный бир менин эсебим боюнча бир 10 чакты эле эреже бар. Ошол эрежелерибиз тилекке каршы азыркы күндө актуалдуулугун жоопкерчилик жагы боюнча жоготту, өтө жеңил. Бизде эле эмес, Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдү карап көрөлүк. Европаны карап көрөлүк, же дүйнөлүк карап көрөлүк, Кыргызстанда жоопкерчилик өтө аз. Мисалы, пешоходду өткөзбөй койсоңуз, штраф 900 сом, то есть 3000 сом скидкасы менен 900 сом. Мисалы үчүн катуу айдап 250-300 менен машина айдап койдуңузбу, 15000 сом штраф. Не деген штраф бул? Деген адамдын өмүрүнө ойноп атпайбы? Ошол эле билейген бензовоздор, фуралар же жөнөкөй эле таксистерде эле чыгып туруп, встречкага чыгып, алдындагы жарандарды чочутуп, айдап, качырып, алар баягы авария болуп качып атышат. Өзүнүн карама каршылык менен айдап атат катуу ылдамдыкта. Ал үчүн дагы канча штраф? 15000 сом штраф. Туурабы? Кенеди акча да. Аны төлөп коет, кайра ошентип айдап жүрө берет да. А бирок адамдардын өмүрү менен эсептеш керек да. 900 деген цифра бул чоң цифра негизичи. Мен ойлойм бул цифра мындай 900 эмес, биз түшүрсөк болот да, бул үстүнө жакшылап иштеп турупчу. Бул өтө мындай страшный цифралар да, болгону көнүп калганбыз. Коңшулукта күндө ДТП болот, күндө адам өлөт, уже ушундай болгон турабы деп эле. Мындай кадимки көрүнүш болуп, менин оюмча биз мындай элибиз дагы, мамлекет тараптан дагы мындай глобалдуу ушул нерсеге карабай жатабыз да, кайдыгер мамиле болуп атабыз. Ушуну айтмакчымын да. Мына сиз көбүнчө жанагы айдоочулардын маданиятын, айдоочулар боюнча айттыңыз да, бул жүргүнчүлөрдүн мына 10 жылдык тажрыйбасы бар. Жолдошбек мырза дагы студиябызга келип олтурат. Сиз айтсаңыз, айдоочулардын эле күнөөсү барбы бул жерде, же башка дагы бир себептер барбы? Ушул жол эрежесинин бузулушуна, жол кырсыктарынын жаралышына? Бул жактан айдоочулардын дагы эмеси бар. Алып келсек, кээ бирөө сатып алгандар да бар, кээ бирөө мисалы үчүн уурдап чыккандар да бар, ата энесине машинасын уурдап чыгып, ошондойлор да көрүп атабыз. Ар кандай дейм, бейгүнөлүү адамдар дагы бар, жөн эле мындай эртең биз айткандай эле жөн эле сүзүлүп калгандар да бар арасында. Дагы знакты карабагандар бар, жаңы знактарды көрүп теттер бурулуп кеткендерди да көрөсүң, двойной сплошнойду кесип өткөндөрдү да көрөсүң. Бул эмеде да, көбүнчө шаар ичинде көп катталат да, аябай. Кошумчалап койсоң. Сиз кошумчалайсызбы? Кошумчалап коеюн. Бул жерде айдоочулар албетте көпчүлүк болуп атпайбы. Ошол эле учурда Кыргызстанда статистика боюнча ошол жол белгилери, разметкалары, башка прочий безопасности элементтер айдоочу түшүнө тургандай статистикага карап көргөндө 25-30%га жетпейт экен да. То есть 100% болгондо мына камсыздап койдук десек болот. Мына жолдогу инфраструктураны. Көрдүңүзбү? Ошол жагда проблема болуп атат да. Балким ошол жерде туура эмес бурулуш бар, туура эмес знактар бар. Көрбөй калгандыр. Ошол жерден балким 90 деген ылдамдык эмес, ал жерде вообще 40 деген туруш керек, мисалы үчүн. Ушундай инфраструктура, айдоочулар жана ошондой эле биздин ушул жол коопсуздук караган орган, мамлекеттин өкүлү болуп атпайбы? Ошол тараптардан дагы менимче упущениялар көп да. Биринчи эле бул саны аз. Биздин ГАИ кызматкерлери өтө аз. Мисалы, Ыскөл районун алып көрөлүк, вообще 150-180 км узундугу. Бир сменге ашып кетсе, калп айтпайын, болгон 15 кызматкер бар да. Ошол 2 күндүн жарымы эс алып, жарымы иштейт да.
элестетиңиз, ошол 150 километрге бир 2 экипаж чыгат болгону. Бул жетишпейт да. Мен үчүн санын көбөйтүш керек жана сапатын да көбөйтүш керек. Бул боюнча дагы толуктап койсок болот. Азыркы негизи жолдун кырсыктары, жол шарттарына талапка жооп бербегендигинин, жол чырагы жоктугунан, же болбосо жол белгилери жоктугунан жол кырсыктары катталат. Бирок пайызын алып келсек, бир 10% эле болот да жолдун кырсыктары. Көпчүлүк анын эмес. Көпчүлүгү бул себептер менен да катталат. Бирок эң негизги биздин себептер ушул айдоочунун күнөөсү менен болгон жолдун кырсыктары да. Бул биринчи эле турган жолдун кырсыктары бул ылдамдыкты ашырган боюнча, эң биринчисинен. Андан кийин мас абалда унаа башкаруу. Андан кийинкиси карама каршы тилкеге чыгуу. Бүт ушул кесепеттер менен жолдун кырсыктары өтө көп катталат. Ушундай кесепеттер менен жолдун кырсыктары катталды дегенде оор кесепеттер менен катталат. Адам өмүрүн алган, же болбосо каза болуп калган. Ушундай кесепеттер аябай көп. Анан жаш өспүрүмдөрдү белгилеп кеттиңиз. Автоунааларды алып качат деп туура айтып атасыз. Ал кезде жакын арада деле Кочкор районунда ушундай факт катталды. Атасынын машинесин айдап чыгып, ошол 11-класстын окуучулары. Ошо өйдөнкү айылга барышып, ошол жерден жолдун кырсыгына катышып, ала салуу болуп, ошол жерден 2 жаш өспүрүм каза болуп калды. Ушундай фактлар көп да. Бул боюнча дагы ата-энелерине, мектептерге барып түшүндүрүү иштери биздин тараптан тынымсыз өткөрүлүп турат. Бирок ага карабастан баягы жаштык кылышабы, көбүнчөсү ойлонбой кылышабы, рулга отургандан кийин жоопкерчиликти сезишпейт көбүнчөсү. Ошонун алкагында анан жолдун кырсыктарына катышат да. Эми бул эң өкүнүчтүүсү баягы кырсыктан кийин адамдын өмүрүн алгандыгы, анан кийин майып болуп калгандыгы эң өкүнүчтүү. Анан ушул эле учурда айта алабызбы, баягы айдоочуларды даярдаган мектептерде толук кандуу билимдин жоктугу, берилбегендиги же практикалык сабактардын толук өтүлбөгөндүгү, балким бир учурда жанагы айдоочулук күбөлүктөрүн сатып алгандыгы себеп болушу мүмкүнбү? Бул боюнча дагы урматтуу өлкө башчыбыз дагы белгилеп айтып кеткен, мурдагы айдоочу көлүктөр убагында сатылганы бир, даже туулган күндөрүндө белек кылып берип калышкан да. Ушуга чейин келишкен. Ошонун кесепети көбүнчөсү ушул айдоочунун жол эрежесин билбегендиктен болуп атат да, көбүнчөсүнөн. Эми албетте бу автошколада, автомектептерде окутуп аткандан кийин жол эрежелерин жакшы билсе, жанагы маданияттуулукту сактаса, ошондо гана мындай бир түз жолго түшөт деп ойлойм да. Эртай мырза айткандай, кичине эле чыдамсыздык керек. Бул бизде орто эсеп менен алып көрдүк. Биягын алалы Бишкек Каракол же болбосо Бишкек Ош жолун алалы да. Ошондой эле 90-ды кармап, жай шашпай айдап барса, айдоочу деле өзүнө мындай ыңгайлуу бир шарттар менен барат да. Анан өтө шашып, катуу айдап барган айдоочу ашып кетсе 15-20 мүнөт эле айырма барат экен. Ошо жете турган жерине. Анан ошондагы айдоочуларга көп эле биз интервью бергенде кайрылып кетебиз. Ошол тура ошол 15-20 мүнөт убакыт адамдын өмүрүн да, көбүнчөсү эле. Мына жакын арада деле көрдүңөр, Ананьевага жетпей, Семеновка Ананьеванын ортосунда дагы жолдун кырсыгы катталып, 6 адам каза болду. Ошонун эле эртеси күнү эле Бишкектен чыккан биздин жаш балдар экен, ушул баратып жолдон уктап кетишип, ала салып кетип 2 адам каза болду. Мына ушундай учурларды талдап келсек көп да. Мунун баарын карасаңыз эле, жанагы Ананьевага жетпеген, ошол жерден карама каршы тилкеге чыгып кеткен. Ошол жерден дагы скорость, ылдамдык аябай чоң болгон. Экинчи машине жанагы тоскоолдукту көргөзгөн, ошонун алкагында чыгып кеткен да. Ушундай нерселер көп. Анан көбүнчөсү могу Бишкек Ош жолунда да бараткан жолдун кырсыктары көп катталат. Бул боюнча дагы талоого ылайык биз карап өзүбүз деле баратканда көрөбүз. Ушул Бишкектен чыккан болсо, ош Токтогулдан ашып, жана ири жолдор бар го. Ошол жерге барганда албетте айдоочулардын уйкусу келе баштайт. Ошондой эле аркы беттен бери көздөй чыкканда, ошол жерден жетпей бери көздөй келгенде алардын да уйкусу келе баштайт да. Көбүнчөсү уктап кетишет. Уктап кеткенден кийин карама каршы тилкеге чыгат, же болбосо ала салат да. Эми кофенин дагы күчтүүлүк тармактары ичкенде бир ашып кетсе бир жарым саатка чейин бир эффективдүүлүгүн берет. Анан биздин жаштар көбүнчөсү энергетиктерди иче албай атышат. Энергетик деле эффективдүүлүгүн берет бир 40 мүнөт, 1 саатка чейин. Андан кийин кайра эле үлбүрөп кете беришет да. Ошол кезде айдоочулар токтоп, бир ошондой чарчап атканда бир 15-20 мүнөт эс алса эле өзүнө келип калышат айдоочулар. Биздики токтогусу келбейт да, жетиш керек да.
кесепеттери аябай эме болуп атышат да, оор кесепеттер менен болуп атышат. Эртай мырза, ушул жерде сиз мына айып пулдарды аябай аз дедиңиз да. Сиздин сунушуңуз боюнча же сиздин көз карашыңызда канчага жеткизиш керек, ошондо бир айдоочулар ойлоно турган деңгээлде болобу? Бизде айып пулдар боюнча айта келсек, канчалык штрафты көбөйткөн сайын толук чыкпайт да чын. Анткени штрафты көбөйткөн менен карапайым калкка күч келет, акчасы бар адамдар Толукпайт кайрылат. аларга баары бир да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде айып пул эмес, лишение кылыш керек да. Көп өлкөлөрдө лишение. Ошол эле пешеходный переход боюнча мына бизде 900 адам өлсө 300 пешеходный переходду сүзүп өлтүргөн да. Россияда пешеходный переходко келгенден кийин, нерегулируемый пешеходный переход, светофору жок жерлер болсо бизде көп да. Зебра тартып турат. Ошол жерге басып келгенден кийин машиналар токтош керек да, милдеттүү түрдө. Ал ортосунда кетип баратабы, башында кетип баратабы, өткөзбөй койдуң, лишение. Лишение бир канча убакытка да. Менимче бизде Кыргызстанда ушул вопростар остро турган кези, ошол кайра биздикин уступить дорогу эмес, нерегулируемый пешеходный переходах пропустить деген понятияны киргизиш керек дагы. Адамдын буту тийди зебрага, болду, автоматтык түрдө токто. Өткөз, анан кийин айда да. Ошол нерсени киргизиш, лишение мисалы үчүн 6 айга киргизиш керек биз. Эмне үчүн эң көп жарандар өлөт бой. Экинчиси бул обгон запрещен деген знак турат, мисалы үчүн Төбашыда, ошол эмеде боом жак жакшы болуп калды. Ортосунда парапеттер бар. Мурун парапет жок кезде өтө көп болчу. Азыр мына Бишкек Ош жолунда, Нарында, Таласка баратканда обгон запрещен деп знак турат. Ошол жерден чыгышат да, тоого келе салыпчы. Чыкпай калабы деп туруп. Баштан карап, ар жактан чыгат, жетишпей калат. Бирөө солго качат, бирөө оңго качам дейт. Кээде экөө бири-бирине качат. Ошондон ана 4-төн 5тен адам өлгөндөр. Мен өзүм туугандарымда бар. Алыс туугандарымда ошондой кырсык болгон 5 адам бири-бирөөдөн кетип өтүп кеткен элестиңиз. Это страшный нерсе да. Вот ким обгонго чыкса лишение. Карама каршы тилкеге чыгып, обгонго жетишпей калып атат, маңдайдагы машина келип калып атат. Ага коркунуч жараттыңбы? Сүзүшкөн жоксуң. Коркунуч жараткан үчүн, помеха кылган үчүн ага лишение үчүнчүсү. Ылдамдык боюнча эң көп адамдар жетишпей калганы бул катуу айдаган себептен. Анткени баары эле өзүн Шумахер элестетет. Бирок өзү Шумахер болсо, жанындагы башкалар Шумахер болушу мүмкүн эмес да. Жетишпей калышы мүмкүн. Погодный условия, тайгалак болуп калышы мүмкүн, жаан жайыт, туман болот, көрбөй калат, же иш чыга калат, же балдар чыга калат. Ошол кезде ДТПдан адам өлүп атат да. Өткөндө магистралдан ДТП болду. Менин көзүмчө 2 машина жарышып, 150 миң айдаган кеминде. Дагы бир башка бечара таксиде сүзүү дагы үчөөтөн ДТП болду. Көрдүңүзбү? Катуу айдашты. Ошол кимде ким азыр мына бизде 40 километрден жогору, 40 километрден 60ка чейин, ана 60тан жогору айдаса, уже 15 миң сом штраф. Вот ошол бул эме айырмасы жок кайсы жерде. Бул баягы 60 деген жерден кош айдап атат. Мен ошону сунуштап келем. 60 деген жерден кимде ким 40 километр кошуп айдаса, 41-42 менен болду, автоматтык түрдө 6 айга лишение. Ошондо шаардын ичинен ким 101 менен айдаса, демек лишение. Трассадан 130 менен аштыңбы, 130тан уже лишение. Кene биздин жолдор 150, биздики мындай автобандар жок да. Ошо ылдамдык боюнча мына лишение киргизиш керек. Кызыл чарак өтүп атышат. 5,5 миң сом штраф болгону. Кызылга өтүп атат, элестетиңиз. Кызылга кээ бирөө 100 менен өтөт, кээ бирөө 150 менен өтөт. Бияктан киши келе атабы, скорый келе атабы, бала чыгып атабы. Бул кызылга, бул да страшный нерсе. Көп өлкөлөрдө лишение даже кызылга отурган үчүн кылмыш ишин козгошот. А бизде 5,5 миң сом штраф. Любой киши, акчасы жок киши деле азыр банктан кредит алып да 5,5 миң төлөп туруп, кайра кете берет, кайра айдай берет. Анан кийин не пропуск айттык, кызылга айттык. Встречка чыккандарга, анан ошондой эле двойной сплошной деп турат. Ошол двойной сплошной болуп, одинарный сплошной болуп, стенада бир өткөн бизге автошколада. Ал жактан сен кесип өтө албайсың. Ошол биздин кесип өтөт дагы биякта келаткан көрбөй калат. Ал да сүзөт. Ушул бир 10 пункт бар. Мен эсептегендерден коомчулукта эң көп ДТП болгондордун ушуларга биз акчалай эмес, лишение кылып койсок, адамдар коркуп кой, акча эмес экен, мен айдоочулугумду алып коет экен депчи. Жана ошондой эле дагы бир чоң көйгөй маданияттуулуктун жоктугунан турбайбы? Бизде обочина менен айдагандарда чоң маселе жаратат да. Карасаңыз, сиз кетип баратасыз, пробкада турасыз, көлдөн келип атканда 5-кестен же тоодон түшүп атканда, Бишкектин пробка болгондо эле элдер акылдуулукка салып обочина менен чөп менен айдап кетишет да, мындай жайлоодо жүргөндө элечи. Мындай кезеги менен ирейт менен болсо, ал дагы биздин маданияттуулукка келет эле. Ошол обочинага дагы мен айтат элем, ошо лишение кылыш керек депчи.
Екен ал үшін жаңылбасаң скидкасы менен 1000 сом эле штраф, 3000 сом, анан 1000 сом эле. Ушул негизгилер да менин оюмча. Ушуларды киргизе алсак решенияга, адамдарыбыз мындай тартип болуп калмак да. Биздин элибиз үйрөнөт, билет. Болгону мындай жоопкерчилик болуп атат да. 20 километр Кордайга барып туруп, биздин айдоочуларыбыз как миленький ошол жактын мыйзам менен четкий водитель болуп калышат дагы. Гарантиядан өткөндөн кийин эле эмнегедир бир нерсе өзгөрүп кетет да, менимче. Ушул жерден Жолдошбек мырза, сиз деле айдоочу катары көп учурда көчөдө жүрөсүз да, унагы башкарып. Ошол учурда бир айдоочуларга терс таасирин тийгизген бир көрүнүштөргө күбө болосуздарбы сиздер дагы? Жана айтып өткөндөй эле неме двойной сплошнойду азыр көбүнчөсү карашпайт. Дагы эртеңиз айтып кеткендей эле пешеходду көбүнчө карашпайт да. Биринчиси токтоду, биягында келе атат деп токтойт да, өтүп кетет. Дагы андай айтып көп эле да, мындай айтып атсаңчы. Мына унаа кырсыктарынын жаралышына бир жөө жүргүнчүлөрдүн баягы белгиленбеген жерлерден кесип өтүшү дагы бир себепкер да. Сиздер ошондой тоскоолдуктарды күбө болосуздарбы? Окуган киши токтойт да, ошол жактан эле билет, уважение кылат. Оң жактагыны, мисалы үчүн, оң жакта знак жок да, эки жакта карайсың. Караганда знак жок болсо оң жактагыны кой бер. Ушундай уважение жок да. Бошпу, айдап кетти. Ушундайлар көп мындай жайгашат да. Жок, жөө жүргүнчүлөрдүн. Жөө жүргүнчүлөр дагы айдоочулардын унаа башкаруусуна мындай кедергисин тийгизеби? Тийгизет, албетте. Кээ бирөө соткасын чукуп, кетип баратканда соткасын чукуп, же укуганда наушник сайып алган, мынтип оюп баратсаң, жай базат же катып калган ошол жаккачы сигнал бересиң. Кээ бирөөнүн нерв аябай кетет да, мындай айтканда. Ошондой жагдайлар да болот. Неме машина айдаган, машина айдаган кээ бирөө бар. Чуркап эле өтөт да, пешеходдордон. Бахрам мырза, сиз ушул жерден айтсаңыз, мына Эртай мырзанын эле сөзүнө кошсоңуз болот да, өзүңүздүн пикириңизди. Баягы жол кырсыктарын азайтуу дегенде эле көбүнчө эле баягы ички иштер тармагы айыппулдардын өлчөмүн көбөйтүү же бир дагы бир ушундай жагдайларды сунушташат да. Жакынкы күндөрү бул айыппулдардын өлчөмүн көбөйтүү деген долбоорлор жокпу, мындай сунуштап аткан долбоорлор, демилгилер? Албетте, бизде андай долбоорлор бар. Азыр жогорку кеңештин 2-чи окуусунан өтүп 3-чү окуусуна азыр каралууда. Бул денемен замандын талабына ылайык заманда эле ордунда турган жок да. Ошого ылайык биз деле баягы талдоолорду жүргүзүп, бизде укук бузуулар кодексинин 193 беренесин мас айдаган үчүн азыркы биздин ушул действующий ченемдик актылар деп коелу, ошо азыркы учурдагы бул 1 жылга укугунан ажыратуу, айдоочу күбөлүгүнөн. Биз сунуштап аткан мыйзамда бул 2 жыл укугунан ажыратуу, анан 80 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айыппул салуу боюнча. Ошондой эле азыркы укук бузуулар кодексинде бизде айдоочулар жанагы баш тарткан болсо, алкоголдук экспертизаны өтүүдөн бул 3 сутка каралган. Биз ошого дагы азыр сунуш берип атабыз. 3 жылдык күбөлүгүнөн ажыратуу, айдоочу күбөлүгүнөн ажыратуу, 3 сутканын ордуна 3 жылдык айдоочу күбөлүгүнөн ажыратуу, андан кийин 100 эсептик көрсөткүч айыппулун салуу үчүн ошону азыр сунуштап атабыз да. Албетте туура белгилеп айтып кеттиңиз, Эртай мырза. Бул биз деле баягы талдоого жүргүзүп, талдоого ылайык көп баягы ченемдик укуктук актыларына ылайык өзүбүздүн баягы эмелерди, сунуштарыбызды берип турабыз. Бул мен деле баягы Москва шаарында окуп келдим ошо 3 жылдын аралыгында. Анан Эртай мырза айткандай, биздин жарандарыбыз көп ушу такси тармагында алектенишет көбүнчөсү. Анан мен алар менен дагы баягы сот запрос кылып, маектешип, сүйлөшүп көрдүм ошол жерде жүргөндө, атайын өзүбүздүн бир эмелер экспедицияга өткөрүп. Анан ошол жерде жүргөндө биздин жарандар, дагы бир жолу айтып кетем, ушу мундурак интервьюда да ушуну белгилеп айтып кеткем, куурларын тагынышып, ылдамдыкты ашырбай, карама каршы тилкеге чыкпай, ичип алып айдоо деген биздин жарандардын арасында аябай аз да. Бирок статистикага ылайык ошо Россияда өлкөсүндө кармалгандар бар экен биздин жарандар, бирок пайыз аябай аз экен да бизге караганда. Анан ушул эрежени так сактап айдашат да. Анан мен ошо айдоочуларга айттым да, ошо эмне үчүн биз өзүбүздүн өлкөбүздө
ушундай кылып эрежени таксактап айдай албайбыз. Биякта башкача айдайсыңар, мекениңиз келгенде одоно бузуп кайра жол кырсыктары көбөйөт деп. Ошентип айтсак, айтат, биякта деген штрафтардын өлчөмү аябай көп. Бирдемке болсо укугунан ажыратып салат. Биз деген жумушсуз калабыз. Ошондуктан айдоочулар коркуп айдашат деп, ушундай бир маселелерге өзлөрүнүн эмесинен коркуп айдашат да. Ошо ага карабастан мен башында белгилеп кеткендей, заман ордунда турган жок. Биз дагы ошого жараша жанагындай өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Башка өзгөртүүлөрдү дагы сунуштар түшүп атат. Азыркы учурда кароодобуз. Ошондой эле жанагы жөө жүргүнчүлөрдү түзүү боюнча да белгилеп айтып кеттиңиз. Бул талоого ылайык ошо Бишкек шаарында, көбүнчө Ош шаарларында кечкисин бизде баягы аба ырайынын бузулушуна ылайык кар жаады же болбосо жаан жаады дегенде көбүнчө ошо жөө жүргүнчүнү сүзүү көп катталат да. Анткени биздин жөө жүргүнчүлөрдү кара кийим кийип алышат көбүнчөсү. Асфальт дагы кара, кийими дагы кара, анан айдоочулар менен маектешип сүйлөшө келебиз да. Бул кандай болду десе, көбүнчө көрбөй калдык деп айтышат. Бирок көбүнчөсү баягы караңгы жерлерден өткөндө, жол чырактары жок жерлер, ошо караңгы жерлерден өткөн жерлерде көбүнчө ушу айдоочулар жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетип атышат да. Көп кырсыктар катталып атат азыркы учурда. Демек, жанагы айып пулдардын өлчөмүн көбөйтүү менен гана бул маселени жөнгө салабыз деп айтууга болобу, же дагы бир башка сунуштарыңыздар да барбы ушул жол кырсыктардын алдын алуу, болтурбоо же санын азайтуу боюнча? Туура айтасыз. Бул боюнча эми ошол айып пулдун санын көбөйтүү боюнча эле бир эле эме менен чектелип калыш мүмкүн эмес. Бул жол кырсыктары өзү эле бул кеңири спекторлорду камтыйт. Бул бир эле жол кыймылынын коопсуздугу же болбосо башка бир органдардын жоопкерчилиги же болбосо ошол эле бир мыйзамдарды киргизип өзгөртсө оңолуп калат эмес. Бул жерде коомчулук өзүнүн баягы жол кыймылынын коопсуздугуна караша мындай ой пикирлерин өзгөртүш керек да. Бүт жерде чыдамсыздык менен, анан жол белгилерине баш ийүү менен жанагындай өзлөрүнүн автоунааларын айдай турган болсо, ошондо гана тартипке сала алабыз да. Ушуну да бир белгилеп айтып кетсем болот. Азыр замандын талабына ылайык өзүңүздөр да күбө болуп көрүп атасыздар. Ушул мопед, скутерлар деп айтып кетебиз, жеке мобилдик каражаттар деп өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушу көп биздин ушу биздин өлкөдө акыркы 3 жылда аябай көбөйүп кетти да. Ошо 3 жыл мурун пайыздарын орто эсеп менен көрсөк, где-то бир жакынкы арада алганда бир 4-5 жолуна ырсы катталган болсо мурдакы учурларда. Азыркы учурларда болсо бир 8 учурга чейин көбөйүп кеткен пайыздары көп да. Адам менен каза болгон дагы учурлар дагы өтө көп азыркы учурда. Ушу мопед, скутерлер менен, жеке мобилдик каражаттар менен. Анткени биздин өзүбүздүн коомчулук ошол мопед, скутерларга көнгөн эмес. Жолдо жүрүн. Азыркы айдоочулардын психологиясын карасаңыз дагы көбүнчөсү биздин айдоочулар чоң автоунааларга көңүл бурат да. Кичинекей автоунааларды көрбөй калышат. Ошол эле карама каршы тилкеге чыгып кетишет. Же болбосо айдап обгон запар аткан жерден оң жагынан, сол жагынан сүзүп алышат. Ушундай учурлар аябай көп катталуу да. Буга дагы ылайык замандын талабына ылайык, замандын талаптары ошондой азыркы учурда бул ченемдүү укуктуу актыларды кабыл алганга туура келип атат. Анткени коңшу мамлекеттерди алалы, Казакстан мамлекетин алалы, Орусия мамлекеттерин алалы, бүт бартен ченемдүү укуктуу актыларды жөнгө салгандан кийин ошондо гана көзөмөлдөп контролдо алган да. Ушуга ылайык дагы биздин жогорку кеңеште азыркы учурда кароодо А1 деген категорияны алгандан кийин бул негизи жол кыймылынын эрежелеринде бул жүргүнчү катары булар катталып калган. Жүргүнчү катарынан аз чыгарып туруп, автоунаа катарына киргизип туруп, андан кийин ушул бүт өзлөрүнүн жөнгө салынган документтерин алгандан кийин ошондо гана жолго чыгарсак болот да. Бахрам мырза белгилеп кетти, көбүнчө жол кырсыктарынын жаралышына себепкер болгон бул жанагы электроскутерлердин кесепети деп айтып атасыз. Эртай мырза, ушул электроскутерлер үчүн Бишкектеги жолдор талапка жооп береби? Аларга өзүнчө жол керекпи? Алар жүргүнчүлөрдүн жолунан жүрүш керекпи же жалпы чоң унаалар жүргөн жолдон жүрүш керекпи? Эми практиканы алып көрсөк, мына Индияда, Бангладеште аякта аябай көп да скутерлер. Алар баягы машиналар менен чогуу эле жүрө беришет, бирок ДТП болушпайт экен да. Светофорлор жок жерде. Менимче алар машина жүргөн жерде жүрүш керек. Алар деле баягы каскасын кийип, өзүнүн эрежесин сактап, бирок тротуар менен жүрүү толук мүмкүн эмес. Алар үчүн себеп дегенде тротуарда кичинекей балдар жүрөт,
5 жашар 3 жашар балдар жүрөт, алар болсо ылдамдыгы 80 километрге чейин озу айдашат элестетиңиз. Алар толук кандуу эле мындай транспорт деп эсептейм да. Алар үчүн да мына жакында мыйзам кабыл алынат, буюрса аларга гос номер тагылат, эреже бузгандар болсо аларга сүрөткө тартып, алар жоопкерчиликке тартылат да. Анан мен айткым келген нерсе, Кыргызстанда ушу 900 деген санды кантип чүрөбүз? Бул үчүн ким башын ортотот? Бул үчүн мына президентибиз башын ортотот, унаага чейин келип атат. Өзү унаага чейин келип, ошо айдоочулук көлүктөр кандай берилип атат, кандай болуп атат деп алардын өзү киришип атат да. Бирок бир эле проблема бул азыркы будущий водительдерде эмес да. Акыркы 30 жылдан бери келаткан багаж бар бизде. Почти 3 миллион, жаңылбасам 3 миллион айдоочулук көлүк берилиптир. 1 миллион 800 миң машина катталган, 3 миллионго жакын айдоочулук көлүк берилген. Ошол 3 миллиондун 90% сатып алгандар. Өз күчүнөн өткөн эместер да. Анткени экзамен тапшырганда 14% чейин өтөт. Канча бир дайраланып, 100% 100 адам тапшырса экзамен, аны бир 14% өтөт. Даже ага жетпейт. Мурун ошол көрсөткүч 80-90% чейин болчу, элестетиңиз. 100 адам экзамен келсе, 90 алып кетчү да. Бул бүт эле окуп албаганда ошолор коркунучту жаратат да. Бир кезде президентибиз тараптан ушундай сөз чыккан, айдоочуларды кайра келип окуталы депчи. Анан бирок коомчулук кабыл албай, ишке ашпай калды. Мен ошол нерсени колдомокмун да. Биз өзүбүз үчүн кайра бир окуп чыксак, өзүбүз үчүн, бул үчүн штраф дагы керек эмес, эчтеке керек эмес, бирок мына чисто өзүбүздүн маданиятыбыз мененчи. Анан ошол 900 деген санды түшүрүүнүн Кыргызстанда тоолуу аймак көбүнчө жол кырсыктары баягы эки областтардын ортосунда болуп атат. Ошол жерлерде ылдамдыктын катуу айдашы болуп атат да. Анан элдердин жалпы маданияты болчу. Ушул нерсени жаба турган, ушуну оңдой турган эки нерсе бар да. Биринчиси бул биз мобилдик тиркеме болуп чыкканбыз. Коопсуз өлкө жарандар деген аталат да. Жарандар колдонот бардыгы. Аны ушу мамлекеттик центр безопасности мониторинг менен байланыштырып коебуз. Мамлекет муну колдоп берсе, ишке ашыра алабыз биз. Ар бир азыр мына өткөндө стратегиялык трасса Бишкек Ошко 266 камера коюлат деп айтылды. Анын бир канчасы азыр коюлду Чүй областында. Камера бар жерден жарандар акырына кетти дагы. Камера ашып кетсе бир 200 балким 500 метрде камтыйт, жаңылбасам. Бир камера. Биякта карайт, бир 200-200 метрден бир 500 метр деп коюлду. Болду. Андан кийин камера жок жерден кайры газды тебет, жатып алып айдайт. Ошол кез контролго алынбайт да. Камерасы жок жерлер көп да биздечи. Анан ошо биз мобилдик тиркемени улуттук деңгээлде киргизип, ар бир жарандын телефонуна киргизип, ким одоно түрдө бузган болсо, ошолой фиксация кылып биз өзүбүздүн коомубуз үчүн, өзүбүздүн келечегибиз, элибиз үчүн, жерибиз үчүн биз жардам бериш керек да, коопсуздук орнотууга. Ошондо маданияттуулукка профилактика да болот. Кимдин чөнтөгүндө телефон болсо, анын тиркемеси болсо, демек ал дагы жол коопсуздугуна салым кошкон жарандар деп аталат да. Аларга сыйлык бериш керек. Ошентип биз жалпы элди дагы ушул нерсеге көндүрүш керекпиз. Бул баягы бирөөнү стукачество же ушак эмес, бул коопсуздук. Эртең сенин үй бүлөңө Кудай Таала салбасын ошондой бир кайгыны. Эртең сенин башыңа түшкөндө сен чуркайсың. Камерага ким тартып делеби барбы? Бизге күндө кайрылат. Күндө ДТП болот. Экинчиси бул биздин жогорку кеңеш колдобой койгон мыйзам .б безопасность Б деген бар, баягы айтпадыбы? Орточо чекит Бахрам мырза. Например, Ысык көлгө чейин бара турган болсоң, ылдамдыкты сактабасаң, мен 3,5 саатта чолпонтага жет. Жатып алып айдасың, 1,5 саатта кирип баргандар биш эмеспи? 180 айдагандар 1,5 саатта мен кирип бардым деп мактанып мага жазгандар бар да. Ошондой жарандарды токтоткон бул комплекс камера. Азыркы камералар иштейт. Бишкектен чыктың, Бомго чейин кирдиң, Бомдон ары кеттиң, өзү эсептеп берет, орточо сен катуу келсең, значит сен где-то нарушил деп туруп, сен 1 саатка же 30 мүнөткө эрте келдиң дейт да, значит сен средняя скоростьсың, сен 90 же 60 деген айдаган жерден сен 180 өттүң деп чыгарып берет. Ошону биздин парламентибиз колдобой койду, мурунку сазыв. Эмнеге мындай биздин депутаттарыбыз кайдыгер же биздин депутаттарыбыз адам өлүмүн колдошобу? Ушуну маселе да, ушуну неге колдобой койду дегенчи. Анан дагы бир маселе, азыркы күндө туура ГАИнин ичинде коррупция азайды, бирок түп тамыры менен жок деп айтуудан алыспыз да. Азыркы күндө деле недобросовестный отдельный сотрудниктер бар. Акча алып коюп, ошолордун айынан дагы биздин жарандарыбыз Кыргызстанда мыйзам бузсаң, любой вопросу $100 менен чечсе болот деген түшүнүк калып калган да. Эми $100 эмес, балким 5,000 сом, балким 200 сом берип дагы чыккандар бар да. Казактардыкынан өтө кымбат, камалып да кетиши мүмкүн деп бияка келгенде мыйзам бузушат да. Ошол эле Москвада жүргөндө өтө сүйлөшүш невозможно дейт да. Бирок биздин гаишник кызматкерлер өтө жумшактык кылып, айкөлдүк кылып, боорукерлик кылып, өзүнүн жарандарга эркелеткен учурлар өтө көп да. Анан мен ойлойт элем, бул жагынан дагы бир жакшы бир иш алып барыш керек да.
мисалы бир эле суроо сизге, Бахрам мырза, Кыргызстанда акыркы 25-жылы коррупция беренеси менен ГАИ кызматкерлеринин арасынан канча жаран жоопкерчиликке тартылды сотко? Биздин кызматкерлердин арасынан Именно ГАИнин арасынан. ГАИнин арасынан былтыркы учурда былтыркы жылы албетте коррупциялык фактылар катталды. Бул боюнча дагы жоопкерчиликке азыркы учурда биздин 3 кызматкер тартылган былтыркы жыл менен. 3 кызматкер. Калгандарына болсо тергөө амалдары улантылууда азыркы учурда. Көрдүңүзбү? Бирок 3 кызматкер тартылып, бирок 3 факт эле деген сөз. 3 эле айдоочу, 3 эле курун такпа койгондор деп атат да, бирок бизде масштабтуу түрдө канча эреже бузулат Кыргызстан боюнча? Жылына Жылына канча протокол түзүлөсүңөр? 120 миңден ашык. 120 миң элесизби? 120 миң. То есть эсе 120 миңди биз 3кө бөлө турган болсок, биздики 0,000 бир канча эле пайыз коррупция бар деген сөздү түшүндүрөт да, бирок андай эмес да. Бизде коррупция балким 5%, балким 10%, балким андан көп да, билбейм. Бирок менимче Кытайдыкындай кылышыбыз керек. ГАИ кызматкерлери чөнтөгүнө, наличка, машинасына чөнтөгүнө алып жүрбөш керек. Кызматка келди, акчасы жок чыгыш керек да. Любой сотрудник барып, же СБ барып, текшере келгенде жанынан акча чыкпаса, демек сен алдың дегенди билдирет да. Балким ошол нерсени киргизсек, бул баягы бизге жардам берет беле дейм да. ГАИлердин өзүнөн башташ ГАИнин керек. албетте биз жоопкерчиликти жооп берет ким? Биздин ГАИ кызматкерлери. ГАИ кызматкерлери башташ керек, биз да башташ керекпиз. Мына өткөндө эмне үчүн жарандарга, одоно турдуу эрежени бузгандарга жеринен экзамен алабыз, жооп бере албай калсаң кайра пересдачага барасың деген мыйзам өтпөй калды. Себеп дегенде кызматкерлер өздөрү дагы билбейт да. Эгерде кызматкерлер өздөрү билип, бешикке тапшырып, элдин астына чыгып, бүт барына кылганда, мына биз да даярбыз десең, эл жөн эле ой макул деп бермек да. Силер бизди тапшырылачы. Анткени ишенич жок болуп атат да. Мен каалайт элем, чтобы биздин ГАИ кызматкерлерибиз Грузиядагыдай, Грузияда мисалы үчүн аякта церковьтун папа деп коет экен, ошонусуна караганда ГАИ кызматкерлерге ишеними жогору көбүрөөк экен да. Мен да каалайт элем Кыргызстанда ошондой болуусун. Мисалы үчүн Бахрам мырза, сиздер мамлекеттик кызматкерсиздер, формасын жүрөсүздөр. Мамлекет берген мигалкасы бар машинаны айдайсыздар. Бирок эмне себептен мигалка иштебей турган кезде ременди таганбайсыздар? Албетте силерде инструкция боюнча бар, бирок коомчулуктун көзүндө качан мигалканы көгүсөңүздөр, ошондо эрежени бузсаңыздар болот деген бизде терең түшүнүк бар да. Ошол да чоң профилактика болмок. Сиздер өзүңдөр ременди тагынып баштасаңыздар, мигалка күйүп турганда тагынбай эле койгон берет. Бирок башка учурда жайбаракат, акырын баратканда ременди тагынып, башка айдоочуга токтоп, "Ай, мен ременди тагындым, сен да тагын" десеңиз, элдин баары эрежени таанып калмак да. Ремень деген бул мыйзам деген сөз да. Бул эң жөнөкөй нерсе. Мыйзамдын сактоочулар бул милиция кызматкерлери. Бул бийликтин жүзү. Эң биринчи биз менен контакт кылган биздин бийлик өкүлдөрү бул ГАИ кызматкерлери. ГАИ кызматкерин карап биз президентке ишеним көрсөтөбүз да. Президентибиз муну өзү айтып өткөндө. Эртай мырза, дагы ушул жерден теманы кайра бул маселеге кайтабыз. Бахрам мырза, жанагы жол коопсуздугунун эмелерин, кырсыктарын азайтабыз, ылдамдыктарды көзөмөлдөйбүз деп бир учурда баягы дрондор менен дагы текшерүү башталган да, унаалардын ылдамдыгын. Ушул майнап чыктыбы ушундан? Кандай жыйынтык болду? Бул дрондор менен иштөө жумуштары жүргүзүүбүз боюнча бул деген профилактикалык түрдө эле жүргүзө баштаганбыз биз. Ал эч кандай бир штрафтар салынган эмес. Албетте бул келечекте ошону ченемдүүлүк актына ылайыктуу жөнгө салып турган болсок, дрондор менен дагы көп жана одоно бузган жол эрежелери көп катталат да. Булар боюнча дагы жумуштарды алып барыш керек. Эми ушул жол кырсыктары дегенде эле биз жанагы айдоочуларды, анан жүргүнчүлөрдү эске алабыз да. Анан бул борбордо эле, мисалы борбордон эле баштайлы. Биздин жолдор ошол талапка ылайыктуубу унаалардын? Бишкек шаарын алып кете турган болсок, негизи бул Советтер Союзунан бери курулган жолдор да көбүнчөсү. Ошону бир 50-60 миң автоунаага эле ылайыкталган экен да. Бизде орточо эсеп менен ала турган болсок, 600 миң, 700 миң машина кирип чыгат экен. Чүй областын кошолуп, биягын Кеминде алалы, биягын болсо Кара Балтан алалы. Ар дайым кирип чыккандар. Андан тышкары башка областтардан да келип атат да. Ошондуктан анан жолдун түзүмү жанагынча автоунаанын кирип чыкканы анан болот да, орточо эсеп менен алганда. Бирок ошого ылайыктуу эле баягы биздин жол кыймылынын башка башкарманын кызматкерлери өзүңүздөр көрүп атасызбы, жолдордо туруп, өткөрүүчү жайларда машиналарды, автоунааларды өткөрүп, өзүнүн жумуштарын жөнгө салып, күнү түнү алып барып атышат бул боюнча. Жолдошбек мырза, айдоочу катары айтсаңыз, ушул жолдордун тардыгы, унаалардын көптүгү айдоочулар үчүн кандай бир терс таасирин тийгизет? Бул жолдор болсо Союз убагында салынган болсо, албетте аябай эле терс, машина аябай көп
башка региондордон Кайсы учурда кыйналасыздар да, мисалы унааларды бурган учурдабы? бурган учурда көбүнчө центрга келгенде аябай эле тыгын болот. Акырындан айдап эле кетесиң. мисал катары Көк Жар айылы, Октябрьский район, Бишкек шаары. Алматинка менен жогору чыкканда магистрден өтөсүз. Өткөндөн кийин оң жак бетте Азия маркети бар, Панорама бар. Сол жак бетте Көк Жар айылы бар. Ошол жерде биздин министрибиздин да үйү бар. Ошол жерде безопасный городдун камераларын коюшкан. Уже мен байкагамдан 1 жылын ашты. Бирок ошол жердин асфальты жок дагы, жолдору яма. 10 чакты камера турат. Ошонун астындагы ямалар, машиналар карама каршы тилкеге чыгып атышат. То есть камера коюу бир, а камера турган жер деген тегереги ближайший километр должен быть безупречный по ГОСТу, по стандарту. Ал жактагы разметка болуш керек. Разметка эмес, асфальт чокулатпай, ушуга окшогон учурлар болуп атат да. Анан бизде кооптуу жерлер бар. Кооптуу жерлерди кайра безопасный кылыш керек. Эмне үчүн кооптуу болуп атат деген суроо келет да. Демек, ошол жерде асфальт жок, мисалы үчүн мен айткан жердечи, ямасы бар. Знактарды айтпай эле коелу, бирок знак болуш керек, разметка болуш керек да, указательдер болуш керек. Ал дагы жок да. Демек, ошол жерге запрос келдиби, аны чыгып 3 күнүн ичиндеби, же мейли 14 күнүн ичиндеби оңдоп түздөп, ошол жерден экинчи андай жол кырсыгы же карама каршы айдоочуларды чыгарган жагдай болбош керек деген нерсе бар. Ак Ордодо да бир перекресток бар. Жумасына жок дегенде 3 деп катталат. Ал жерге жергиликтүү тургундар же светофор, же лежачий полиция коюп берели деп туруп койбой атышат. Мэрияга барсаң, мэрияга айтат, тияка бар дейт, акипатка, ГАИга айтсаң, бизге деген тияка келиш керек дейт. То есть ушул учурда бизде тилекке каршы мындай бир жол кырсыктарын азайтуу, 900 адамдын санын азайтуу, адам өлүмүн азайтуу деген бир иштей турган, практика түрүндө иштей турган бир глобалдык, мамлекеттик, улуттук деңгээлде карай турган бир орган жок болуп атат да менимче. Орган эле жок. Эми акыркы жыйынтыктоочу сөз болсун. Канткенде ушул абалдан чыгабыз, жол кырсыктарын алдын алуу, азайтуу санын сиздин оюңузча бир орган жок, орган жетишсиз. Жолдо алты тилкелүү кылса деле, светофор орнотсо деле, менимче маданиятка келсек деле, бирок менимче бул жерге деген азыр улуттук деңгээлде өткөндө биздин госсекретарь Койчиев мырза айтты, бул улуттук трагедия депчи, ДТП боюнча. Биз улуттук трагедияны ушул улуттук деңгээлде иш алып барыш керек. ГОБУДнун өзүн эле жалгыз таштап койгон мүмкүн эмес да. Себептен булар 8 саат иштей турган кызматкерлери 14 саат, 15 саат иштеп атышат, баш көтөрбөй. Аракет кылып атышат. Азыркы учурда көрөсүз. Мыйзам бузсаң, сага баардык жагынан жоопкерчилик бар. Бирок аздык кылат да. Менимче биринчи эле биз жанагы айтып өткөн тиркемени киргизиш керекпиз, элдин өзүнө бериш керекпиз, коопсуздукка жардам берели деп. Экинчиси жанагындай стратегиялык өтө адам өлүмүн азайта турган мыйзам долбоорлордун проекттерди колдоп бериш керек. Үчүнчүсү биз издендик, ушундай бир жол коопсуздугун камсыздаган бир кеңешме улуттук деңгээлде болсо, ошонун жетекчиси президентибиз өзү болсо, унага чейин барып атат президентибиз, бирок ушундай улуттук бир кеңешменин башында туруп берсе, ошондо президенттен коркуп, астында турган органдар дагы тез иштеп, кайсы жерде адам өлүмү болсо, ошол жерге барып, ошол жерде карап, оңдоп, түздөп, знагын коюп, адам өлбөй тургандай кылып туруш керек да. То есть максаты ушул кеңешменин бул кайсы жерде опасность болсо, ошону аныктап, ошону кайра безопасный кылып элге берүү. Оперативно, кагаз түрүндө эмес. Мурун комиссия болгон экен, азыркы Совет безопасностьтун астында. Бирок бир жылда ГАИ кызматкерлери тараптан 3000ге жакын кагаз келишкен, Минтрансқа жолду оңдогула деп. Минтрансаны отписка алып кайчын, ошон үчүн калдышкен да. Ошон үчүн азыр сураштар келсек, Бахрам мырза айтты, азыркы учурда бар деп, бирок биз коомчулук жада калса, мен ушул сферада аралашып жүрүп, мен билген эмес экенмин да. Бахрам мырза, ушул маселеге сиз да токтоло кетсеңиз, кыскача жол кырсыктарынан алдын алуу, азайтуу боюнча канткенде жол кырсыктарын азайтууга болот? Эң негизгиси башында белгилеп кеткендей, бул айдоочулук маданиятты көтөрүш керек. Айдоочулар аябай чыдамдык менен өзлөрүнүн автоунааларын түз багытта жакшы бир айдаганды үйрөнүш керек. Кантип көтөрөбүз деген суроо. Эң негизгиси да. Бирок бул деген ар бир өзүбүздөн болуп атат да. Бул ар бир өзүбүздө. Мен деле азыр чыгып алып туруп эле катуу айдап, же болбосо башка бирдемкени кыла турган болсом, бул менин жоопкерчилигим болуп атат да. Мен туура эмес кылып атам да. Бул көп жерден жооп берип калат да. Ошондуктан
көбүнчөсү ушу айдоочулук маданият. Андан кийин айткандай жаңы инфратүзүмдөрдү, жолдорду, Жакшыртуу. башка эмелерди жакшыртуу. Бирок эми акыркы жылдары өзүңүздөр көрүп атасыз, жолдор биртөө эле көп жерлер аябай түз эле оңолуп калды да. Мына көп жол Бишкек Ош жолун алалы, то есть Бишкек Нарын Торгат жолун алалы, ички жолдорду алалы, көп жолдор оңолуп калды. Ошого байланыштуу андан тышкары ченемдик актыларды азыркы учурда жөнгө салып алышыбыз керек. Ошондо гана бир жакшы бир жыйынтыктарга акырындык менен баягы келсек болот. Эми мурдакы абал менен азыркы абалды эми салыштырыш болбойт. Азыркы өзүңүздөр көрүп атасыздар, баягы коюлган максат кадамдарды жетип атабыз. Ошондой эле биздин өлкө башчыбыздын, ички иштер министрибиздин талаптары абдан күчтүү. Жанагындай коррупциялык элементтер фактылар менен калмана турган болсо, биякта эч кандай аябсыз жок. Мыйзамдар да аябай күчтөтүлгөн. Бул боюнча дагы биздин баягы жанагы боди камералар жана башка эмелер боюнча дагы жумуштарды көп алып барышат. Буга ылайык эми баягы ар бир адамдын өзүнүн баягы эме болот экен да, фактор болот экен. Жоопкерчилик бирок азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыз, абдан эле күчтүү эмеде деңгээлде көрсөтпөйбү? Азыр убактыбыз бүтүп калды. Жолдошбек мырза, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду кошуп кетсеңиз, ушул жол кырсыктарынын канткенде жол кырсыктарынын санын азайтууга болот. Азыркы убакта эмеле болуп калды окшойт. Ушу маданият. Ар бир айдоочунун маданият, шашпай жол белгилерин карап, шашпай өтүп эле. Ошол эле болуп калды азырчы. Жолубуз да тар. Жанагындай самокат, скутерлер бар, ошолорду карап эле. Жоопкерчилик эң башкысы. Жоопкерчилик. Бүгүнкү программа ушу менен жыйынтыкталат. Сиздер эфирге келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Эфирди мен Шекер Сатыбалдиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.